Урматтуу президент, урматтуу жогорку Борбордук шайлоо комиссиянын төрагасы, тез аранын ичинде Исфана шаарынын мэрине, Лейлек районунун акимине чараны көрүңүздөр. Мамлекетибизде бардыгыбыз бирдей укукка ээ болгондон кийин бардык партияларга бирдей шарт түзүлүш керек. Мен азыр ошол шаардын мэрин жана райондун акимин официалдуу түрдө мына сиздердин атыңыздардан телевидение аркылуу, средств массовой информациялар аркылуу официалдуу түрдө жолугушууга чакырамын. Ушунчалык ушу эки адамга ачуу келди. Ама мени өткүзүп койсоңор булар жаман кылат. Жаман кылат. Ама булар мени өттү дегенде эртеси күнү өздөрү арыз жазып кетпесе, мына көрөсүңөр. Мени өттү дегенде эртеси кетет. Ошон үчүн мына Исфананын ичиндеги элдерге жеткизип койгула. Лейлек районунун элине жеткизип койгула. Мен депутат болуп өтсөм, экөө тең эртеси күнү арыз жазып кетет турган. Ушун жеткизип койгула. Жана айткандай, азыр эмеге барам, кулундуга барам жолуккан. Кулунду да свет өчүрсө керек. Айырда да даяр турса керек аларчы. Азыр мен Сүлүктүгө барам. Сүлүктү дагы өчүрсө керек светти. Ташыйып келет деп коркуп даярданып атса керек. Көрдүңөрбү? Менден ким коркот? Менден бийликте отурган бийликте отурган ушуга окшогон мэрлер, ушуга окшогон акимдер, ушул акмактар коркот менден. Себеби алар билет. Эртең мен Кудай кааласа, Алла Таалам буйруп, эл журтум бийликти колго берип кое турган болсо, ушуга окшогон акмактар эч качан бийликке жакындабашын билет. Элим жерим деген, элдин арасынан чыккан жөнөкөй адамдар бийликке келип, эл башкарууга биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз турган.